Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Сиздер үчүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун «Балалыгым» чыгармасынын чаргын молдо бөлүгү сунушталмакчы. Карагыз апам, айылдагы бардык адамдарды жазбай таанычу, айылдын эң куттуу жана билимдүү адамы деп чаргын молдону айтар эле. Шекердин мечити бийик төбөчөдөн орун алган, аны айылдыктар Ак үй деп коюшчу. Төңкөрүштөн мурда салынган, өзү да күмбүзгө окшош мечит болуучу. Жума күндөрү намаз окуу үчүн ошол мечитке айылдын эркектери топтолот. Алардын унаасы барлары атчан, эшекчен болуп, көөлүгү жоктору эптеп жөө жалаңдап, айылдын ар кайсы жагынан жыйналышат. Чаргын молдонун үйүнүн тегереги келишкен чарбак. А тамы болсо, айыл мечити жайгашкан дөбөчөнүн эле түбүндө. Бакчасынан шылдырап көп суу агар эле. Ошол арыктар менен шекердин көп талаалары суалат. Молдонун эгин кылар жери да бир кыйла кенен, а жанагы багынын мөмөчөмөсү да эми бир укмуш. Жээндерим Жапарбек жана Байысбек менен ушул бакчадагы быш элек тоң алмаларды далай уурдап жегенбиз. Бизди көрүп калган чаргын молдонун үйүндөгүлөр тызылдатып кубалап калышчу. Чаргын молдо жөнүндө калк ичинде көп эле кептер кезип жүрдү. Алардын айрымдарын мен да колхоздук катчы жана салык жыйноочу болуп жүрүп угуп калгам. Айылдагы эркектер кээде кышкысын таң азандан туруп алып, бозо кууп ичкени Гаргарчынын үйүнө жөнөп калышчу. Бозо сүзгөндүн үйүн алардын баары жакшы билет. Айырге болсо таң азандан баруу керек. Мунун себеби эмнеде? Себеби бозону жасоо үчүн тарууну тынбай, анан узакка кайнатуу керек. Кээде таруунун ордуна арпанын, ундун кебегин да кошушат. Бозо алкоголдук ичимдик. Аны ачтуу үчүн буудайды же арпаны өндүрүшүп, бир күн мурда таруу боткону ошол өндүрүлгөн угутка чылап коюшат. Эртеси шакардай кайнап ачып чыккан ошол кошундуну боз баштыкка коюшат дагы кол менен сүзүшөт. Сүзгөндөн чыккан суюктук бозо болот да, аны адамдар ичет. Баштыкта калып калган таруунун чыгындысы топ деп аталып, анысы малга берилет. Бозонун түйшүгү өтө машакаттуу болгондуктан аны көпчүлүк алгоолошуп, жамаатташып бүтүрчү же балбан билек эркектер гана бул ишке чыдай турган. Ушундан улам бозо ичүүгө кумар болгон эркектер эрте туруп, калың жааган карды күтүрөтө тебелеп, бозочунукуна барат. Бозо сүзүлүп жатканда 10-15 эркек топтолуп ичүүгө даяр болуп калат. Анан жаңы эле сүзүлгөн суюк ичимдикти аз-маз ылым-ылык кылып, жарданып тургандарга кесеге куюп тарата баштайт. Бекерпоз бозокорлор болсо аз-аздан рахаттана жутуп, кезек менен кеп алып, шашпай сүйлөшүп ичип отура беришчү. Ушинтип бозо сүзүү менен алаксып, адамдар күндөлүк көр турмуштагы көйгөйлөрүн унутуп, жеке кайгылардан бир аз арылгансып калат. Баарынан да бозо ичине кирип, денеси нымшып жибеген кишилер бири-бирине ар кыл жоруктарды, не бир ойго келбеген кызык окуяларды айтышып, өзүнчө эле бир сөз майданына, кеп ааламына кирип кетишет. Ушундай отурумдардын биринде бозокорлордун ичинен бирөө баарына маалым бир жорукту айта баштады. Баарысы баш ийкеп тыңшап калышты. Ал ар дайым кантип эшек болуп калгандыгын тажабай айта берген бир момун адам эле. Көрсө муну эшек кылган чаргын молдо экен. Тиги кишинин айтымында чаргын молдонун сыйкырдуу күчү бар тура. Окуяны апыртып, кээде өз оюнан дагы кошуп ташып, ошол токуп чыкканын чындай кылып айтып берген ал киши бир жолу минтет. Чаргын молдо эгин талаасын жылына 3 рет айдатып, 3 рет бедесеп, 3 жолу түшүмүн алчу. Бир күнү ал менин үйүмө келип, эртең мага беде чабууга жардам бере аласыңбы дейт. Албетте жардам берем деп, мен дагы сүйүнүп кеттим. Анда башка эч кимди чакырбай эле. Сага ишенейин, таң азандан кел, чыңап койгон 2 чалгым бар. Эгер жакшылап чаап берсең, күндүк тамак аш менден деп басып кетти. Эртеси макулдашкандай таң азандан молдонун үйүнө бардым. Ал мага кубанычтуу карап, "Азаматсың, жакшы келдиңби? Колуңду берчи гана." "О, күчтүү турбайсыңбы? Кана эме, чалгыны алып ишти башта" деди. Мен ошентип молдого жардам берип баштадым. Ичимен чаргынга жардам берип жатам деп аябай сүйүнүп, сыймыктанып коем. Бирок мен аябай арамзамын да. Кичине эле чалгы шилтеп, кайра эс алып чалкалап жатып алам. 2 күн чаптым, бирок дагы да бүтүрө албай койдум. 3-чү күнү аябай начар иштеп калдым. Бир аз чалгы шилтеп эле дем ала бердим. Чаргын молдо менин кылган ишими карап туруп, "Ай көрчү,
Бул жерде чала чаап кеткен турбайсыңбы? Беденим баары уйпаланып, чабылбай эле калыптыр, деп нааразы боло баштады. Молдонун бул сөздөрү албетте менин ачуумду аябай келтирди. Бир күнү көлөкөдө эс алып жатсам, молдо беденин канча чабылганын текшерүүгө дагы келип калды. Мен жаткан жеримен козголуп да койбодум. Кантип эс алып атсам, ошол бойдон эс алуумду уланта бердим. Анан чаргын мага жакын басып келип, манап бектен бешбетер, эмне тыркыйып жатып алгансың? Иштесең иште, иштебесең эмне жанталашып келип алдың? Сен менин башымды аттап жатасың, деп бакырат. Менин да ачуум бетиме чыгып, молдого: эмне деп былжырап жатасың? Мен сенин ишиңди кылып жатам. Сен эмне мага мындай сөздөрдү айтасың? Ушу сенин эмнең, молдо? деп кыйкырдым. Молдонун жини андан бетер келди да: сен эми эшексиң, эшек болуп кал, деди. Чаргын молдо ушинтип аягына чейин айтып бүтө электе эле колун жаңсап койду эле. Мен өзүмдү карасам, шалпаң кулак 4 буттуу эшек болуп калыпмын. Ошондо молдого жалынып жалбарып жибердим: жан сууга, молдоке, бир ачууңду мага бер, мени эшек кылба, деп айтып бара жатып эле тилим байланып калды. Чаргын молдо мага минип, башка бир салып, кайра түркүгө асып байлап койду. Ошондо мен эшектей болуп, ээмди күтүп тура бердим. Ошол эшекке айланган киши бозо чеп отуруп, ушунун баарысын өзү айтып берчү. Аны менен кошо бозого бой жибитип отургандар: ай байкуш-ай, молдонун токмогу аябай катуу бекен? Башың жарылып калган жокпу? Кулактарың ошондон улам узун болуп калса керек, дешип каткыра күлүп, мыйыгынан маашырланып, азил-чындан келекелеп алышчу. Ушинтип жоро бозочулар оюнунан эле бир нерселерди токой коюп, окшобосо эптеп койгулап, кыштын ансыз да кыска күнүн заматта кеч киргизишчү. Кызыгы өзлөрүнүн айткан сөздөрүнө ошол эле өздөрү ишенишип, мунун калп деп шектенбей, кайра жыргап угуп, маашырланып отуруп калышчу. Мен болсо алардын кебин тыңшап, артта отурар элем. Сөз аңдыган мен сыяктуу дагы 2-3 бала болор элек. Калгандардын баары каралар. Дагы кандай кеп чыгар экен? Тиги эшек болуп калган кишинин андан аркысы кантер экен деп турсак, тиги мой сопут киши кайра өз баянын улайт. Мен кадимки келесоо эшик айландым. Ошентсе да эмне кылсам экен деп ойлонуп жаттым. Үйгө барышым керек да. Бирок кантип барам? Кеч кирип, мени эшектерди байлоочу кашаага киргизип коюшту. Эртеси эртең менен Чаргын молдо жаныма келди. Шашпай туруп, үстүмө ээр чомун токуп, жүгөн салып, мага минип алды. Базарды көздөй жөнөдүк. 4 аягым кыбырап, базарды көздөй кыдыңдап баратам. Анан үйүмүн жанына келдик. Дагы эле өтүп баратабыз. Бир убакта катыным чыга калып, молдого кыйкырат: молдоке, молдоке, менин эрим каякта? Кече кеткен бойдон жок. Анын бул суроосуна молдо: мен кайдан билейин, өзүң издеп таап ал, деди дагы. Андан ары мени минген бойдон бастырып кетти. Менин оозумдан үн да чыкпады. Башымды шалпайтып, кулактарымды делдейтип, кыдыңдап кете бердим. Кетип атканыма карабай, Чаргын молдо таягы менен башка дагы бир нукуп алды. Башым ачышып ооруп чыдатпай жатканына карабай, аргасыздан кыдыңдап бараттым. Биз менен кошо башкалар да атчан, эшекчен, жөө жалаңдап базар жолуна түшкөн. Мен да алар менен жарышып бараткам. Өзүңөр билесиңер, тиги тааныштардан артта калуу мен үчүн уят да. Молдоке колундагы таягы менен мени улам-улам койгулап коет. Мен ыргагымды ылдамдатам. Атчан, эшекчендер бири-бири менен саламдашып, сүйлөшүп кетип баратышкан. Сүйлөшкөндөрүн эшитип турсам да, аларга жооп бере албайм. Же сөздөрүнө аралаша кетүүгө тил ооздон калганмын. Ошентип базарга да жеттик. Чаргын үстүмөн түшүп, мени башка эшектер менен чогуу бир казыкка байлап койду. Ал эшектер мени тиштеп, тепкилей баштады. Мен да аларга моюн бербей, бар күчүм менен тепкилешип жаттым. Мен молдону кезерип кечке чейин казыкта асылып байланып туруп күттүм. Базардан кайтканда да Чаргын молдо мага минип келди. 3-чү күнү дегенде гана Чаргын молдо мага ырайым кылды. Дарбазадан чыгарып, таягы менен башка койгулап: жогол, жогол көзмө көрүнбөй, акмак. Сендей жиндини көзүм көрбөсүн. Мен кайра киши болуп баратканымы байкадым. Колум бутум кармадым. Башым баарысы өз калыбына келди. Артыма карабай, болгон күчүм менен үйдү көздөй жүгүрдүм. Кечинде араң үйгө жеттим. Энтигип жетип келгенимди көргөн катыным
Каякта минтип келе жатасың сен? Каяка кеттиң эле? Туугандардын баары издебеген жери калган жок. Же өлүгүңдү, же терегиңди билгизсеңчи? Сурабаган жерибиз, карабаган коңулубуз калбады, деп тилин соймоңдотуп кирди. Мен болсо эшек болуп калдым дегенге араң жарадым. Эмне дейсиң? Ушинтип кутулуп кетем деп ойлоп жатасыңбы? Эшек болуп калдыңбы? Деп андан бетер жама жайын жаппай, жаалданып, мени үбөлүк менен сабай берди. Туугандарыбыз келип, ортого түшүп, ажыратып калбаганда, минтип божурап, бозо жутуп араңарда отурбайт элем. Айтур ушу кантип эшек болсун? Эшеге мейли акылы айнып, чинди болуп калса керек дешип, шылдың сөздөрүн айтып атышты. Кыскасы, эшек болуп келгениме эч ким ишенбей койду. Ушинтип ал өз жомогунун аягына да чыкчу. Баарысы аны таң калыштууда, аяныштууда тиктеп, акырын көз агытып, болбой эле ушул айтылгандардан рахат ала беришчү. Ай, молдо чаргын-ай, кандай гана керемет киши эле. Ой, ал шумдуктуу молдо болучу, дешип, таңдайларын шакылдатып, тамшанышып, анан сөзүн азыркылар чаргын молдонун тырмагынын учуна да тең келе албайт, жөн эле басып жүрүшпөйбү, кылган иштери жок деп, тамам кылчу да маза кылып бозо шимиргенин андан ары улантышчу. Сиздер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Балалыгым чыгармасынын Чаргын молдо бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.